бүгүнкү күндө президенттин улуттук стратегиялык планына кирген чоң Арабел суусун Жуку суусуна кошуу боюнча азыр өзүңүздөр көргөндөй чоң жумуштар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жумуштар Арабел суусун буруу боюнча жер каналдарын казуу 70%га аткарылды. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр эми жер каналдарын казып бүтүп, ушу бир жуманын аралыгында бетондоо иштери башталат. Кудай буйруп ушул ишке ашып калса, бул долбоор Жети Көз районуна 4 айылга суга суусу жетиштүү деңгээлде суу берилет. Азыр 5600 гектар суга суусу болсо, Арабел суусу Жуку суу дарыясына бурулуп калса, 1300 гектарга жакын жаңы суга жер кошулат. Ошону менен дыйкандардын сууга тастыктыгы жоюлат. Мынакей көрүп атасыздар, Арабелде техникалардын баары иштеп атат. 50 адам жумуш менен камсыз болуп иштеп атат. Техникалар бир 30 единица техникалар иштеп атат. Мындан сырткары Арабел участкасынан сырткары 2 лотко бөлүнгөн. Азыр биринчи, экинчи лот иштеп атат. Мындан сырткары ошо Сару, Дархан, Талап, Жеңиш айылдарына суга суусу менен камсыз болот. 35 чакырым бетон каналдары болот. Өскөл областындагы ирригация тармагындагы эң чоң долбоор бул ошо Жуку суусуна Арабел суусун кошуу иштери жүрүп атат. Бул учурда курулуш иштери толук кандуу аткарылууда. Муну Кыргыз суу долбоору долбоорлоп, Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланууда. Мынакей бул долбоордун жалпы суммасы 1 миллиард 50 миң сомду түзөт. Эң негизи ушунча чоң курулуш болуп аткандан кийин буга биз сапатына көңүл буруу эң орчундуу маселе болуп турат. Бул жаатта бизде технадзорлор иштеп, суу кызматы тарабынан дагы, биз тарабынан дагы көзөмөл катуу күчөтүлүп, ошол сапатына карап атабыз. Бул курулуш иштери Кудай буйрса ушул жылдын декабрь айларында бүткөрүлүп, 25-жылдын пайдаланууга берилет.